to the international markets, specifically markets of the US, Europe, Japan, and others. IT форумунун программасында стартаптардын анализи, бизнес үчүн эл аралык рынокко чыгуу боюнча сунуштар камтылган. Форумда Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан, АКШ, Япония, Түштүк Корея жана Германиянын делегаттары болду. Булардын баары Кыргызстандын жана Борбордук Азиянын IT потенциалын изилдөө максаты менен келишкен. Бул албетте биринчиден бул жактан өзүнүн компанияларын ачуу, ишкерлер менен иштешүү жана ошондой эле өзүнүн базарларына дагы биздин компанияларды тартуу, жардам берүү, чыгуу. Биздин компанияларга алар аркылуу жеңилирээк чыкса болот. Анан албетте инвестициялар тууралуу жана биздин жакшы стартаптарга инвестиция жасоо, партнерлорду табуу. Мындан сырткары форумда ар кайсы багыттарда кызуу талкуулар болду. Жасалма интеллект тармагы, IT тармагындагы билим, Борбордук Азиядагы стартаптарды кантип батыраак глобалдуу базарларга чыгарууга болот. Бул багытта алдыда кандай көйгөйлөр жана кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Ушул маселелер тууралуу пикирлер айтылды. Аны менен катар утушка ээ болгон Борбордук Азиядагы эң жакшы ири компанияларды байге катары АКШдагы тех индустриянын жүрөгү болгон Силикон өрөөнүнө саякатка жөнөтүү каралды. Негизги максаты ал жактан түзмө-түз инвестиция алууда. Өзүңөр билгендей баардык мүмкүнчүлүктөр аякта бар. Жүздөгөн, миңдеген инвестициялар ошол жакта. Анан эң жакшы компанияларды ошол жакка жиберсек, албетте алар инвестиция батыраак алып, анан ал эмне Кыргызстанга жардам берет десеңер, ал албетте ал адамдар кийин кайра Кыргызстанга келип, өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп, топтогон өзүнүн жана контакттары менен биздин албетте жергиликтүү ишкерлер менен, башка стартаптар менен жана компаниялар менен бөлүшөт. Once again, I would like to thank our partners, and I would like to say that Муну Борбордук Азиядагы чоң технопарктардын эл аралык ири компаниялар менен биргелешип кызматташуунун алгачкы кадамы десе болот. Бир чети өнүккөн батыш өлкөлөрүнө Борбордук Азиянын IT потенциалын көрсөтүү болду. Адистердин айтуусунда дүйнөгө белгилүү ири компаниялар менен келечектеги кызматташуунун мааниси чоң. Ал үчүн учурда IT тармагындагы адистерди даярдоого өлкөдө өзгөчө көңүл бурулган. Азыркы өсүп келаткан адистер, алар аябай таланттуу. Анан мен ишенем, азыр бизнестагы, мамлекеттагы, международный организациялардагы баары ушул IT адис көбүрөөк болсун деп көп инвестиция кылып атышат. Анан потенциал дагы жакшы. Азыр адистер көбөйүп атат. Андыктан келечекте билимдүү мекендештерибиз Кыргызстанда туруп эле Amazon өңдүү бүткүл дүйнөдөгү ири компаниялар менен кызматташууга болот. Бул үчүн адистерди даярдоо боюнча өлкөдө гана эмес, жумуш издеп четке кеткен мигрант мекендештерибиздин окуусуна да шарттар түзүлгөн. Мисалы, Ош жакта, Жалбат жакта көп адамдар 9 класстан кийин Москвага кетүүдө. Анан биз болсо ал жакта IT академия ачтык. Алар эми кетпейт. Биякта иштей берет, бирок 2-3 жылдан кийин уже аябай жакшы акча таап, биякта үй бүлөлөр менен болуп, биякта калууда. Ошон үчүн мен ишенем, потенциал чоң. Азыр көптөгөн жакшы IT курстар бар, IT университеттер бар. Андан сырткары адистерди даярдоого Билим берүү министрлиги колдоо көрсөтүп, бир катар долбоорлор иштелүүдө. Бул келечекте жаштарыбыздын үйдө туруп, бүткүл дүйнөлүк ири компаниялар менен кызматташууна жол ачары анык. Калия Карыбекова, Жумабек Ногоев, Таңкы коңгуроо программасына.